Bu bala içpeyt, çekpeyt, mana körüp turasızlar. 5 vakit namazını okup, Allah'ın yolu da şunçalık taza жүрüp, adaşmagan adam boyut. Jaştegide endi bireme bolgonu menen, bunun şunçalık merimdi. Daşı şul bir tuğan akasıga kattık süyle elbeydi de. Şunday özünü ayap turadi de. Мындан 5 күн мурун 26 жаштагы Нокат районунун тургуну тез жардам кызматына жеткирилген учурда каза болгону тууралуу маалымат тараган. Маркумдун жакындары анын өлүмүнө милиция кызматкерлери күнөөлүү экенин айтышууда. Анткени маркумдун денесинде жаракаттын белгилери бар экенин байкашкан. Милициянын маалыматы боюнча маркум Ошто ири каракчылыкка шектелип кармалган. Ал эми апасы уулунун ал кылмышка тиешеси жок экенин айтууда. Милициядан билдиргендей, жоголгон ири суммадагы акчаны тоногондордун бири Ош шаарынын Онадыр аймагынан кармалып, шериги катары 26 жаштагы Нокат районунун тургуну Гайбалиевдин аты тергөөдө көрсөтмөсүндө аталган. Аны кармоо учурунда шектүү күч түзүмүнүн кызматкерлерине куралдуу каршылык көрсөткөн. Ал жерде кармайбыз дегенде жанындагы травматикалык үлгүдөгү тапанча менен каршылык көрсөтүүгө аракет кылган. Бирок кармап 4 патрон менен ошол тапанча алынган. Бул окуя боюнча ошол Кызылкия шаардык ички иштер бөлүмүнө билдирүү болуп каттаган. Ал эми бул жерге Ош шаарына алып келип, Ош облус иштер башкармалыгынын имаратына алып келгенде, ошо болжол менен 12:30-1ге жакын, ошо түнү бир убакыт болгондо 15 октябрдан 16 октябрга караган түнү ошол жаран капысынан өзүн жоготуп койгондуктан тез жардам бөлүмүнө алып барышкан. Учурда маркумдун кандай себеп менен каза болгондугун аныктоо максатында соттук медициналык экспертиза иш алып барууда. Эгерде кармоо учурунда ашыкча күч колдонгон болсо, текшерүүнүн жана соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы менен бул окуяга катышы бар кызматкерлерге карата юридикалык баа берилет жана тийиштүү чара көрүлөрүн айтып өттү. Азыр бул жерде ой болушу мүмкүн, карга карганын көзүн чокпойт. Андай эмес, биздин жетекчилик дагы бардык мыйзам чегинде болгон. Эгерде чындап эле ошол кармоо учурунда ашыкча күч колдонуп, ошонун айынан эгер каза болуп кала турган болсо, мыйзам чегинде ошол сот медицина экспертизанын бүтүнү далилдей турган болсо, мыйзам чегинде жоопко тартылат. Ошол Мухаммедти Ош уудунун Росканын балдары. Жабырлануучу тараптын жактоочусунун айтымында буга чейин маркум Баткен облусунда тоноочулук менен айыпталып, милицияда каттоодо тургандыктан Ош облустук ички иштер башкармалыгынан барган милиция кызматкерлери мыйзам боюнча Кызылкия шаардык милициясына маалымат берүүсү керек эле. Андан сырткары урт токмокко алынгандыгы боюнча да өзүнчө юридикалык баа берилиши керектигин айтат. Бул иш СМБга өттү. СМБ кызматкерлери азыр текшерип атат. Аларда айо деген болбойт. Точно мына ол экспертиз заключениясына чейин эле, ушунда элди көрүп туруп камакка алышы мүмкүн да, камакка алат. Биринчи жолу жумуштан отстранить эткен дагы мыйзамдуу, эми аларды камакка сөз салат. Албаса ушунча эл көрдүңөрбү? 3 күндөн бери ушу шаарда Кызылкаядан келип алып биздин шаарда жүрүшөт. Ошол боюнча биз талап кылып ушу бийлик өкүлдөрүгө кайрылдык, келдик, чындыгы издеп акыйкат. Жабырлануучу тарап борбордук аянтка чыгып, баары мыйзам чегинде каралуусун талап кылып, өкмөт башчыга да кайрылуу жасашты. Алардын талабы тоноочулукка шектеп жаткан уулун актоону жана аны кармоо учурунда урт токмокко алган кызматкерлерди жумуштан четтетүү менен гана чектелбестен өмүр бою камакка алуу боюнча талаптарын коюшту. Алсак 5 октябрда Ош шаарынын тургуну 4 миллион 230 миң сомун алдырып жибергендиги боюнча милицияга арыз менен кайрылган. Бул иш боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстери менен катталып, сотко чейинки өндүрүштөгү жазык иши козголуп, тергөө амалдары башталган болчу. Мимоза Жаныбек кызы, Айбек Үсөнүүлү, Ыңтымак.